Ассаламу алейкум достор. Күн сайын кечинде бүгүнкү күн кандай өттү, эртең эмнелерди кылыш керек деген эки суроонун үстүндө ойлонуп койсок, бул пайдалуу болот. Ошондой эле жыл бүтүп атканда дагы бул жыл кандай өттү, кийинки жылда эмнелердин үстүндө иштеш керек, эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлонуп койсок болот. Мен мисалы 2025-жылда мен үчүн ушул убакка чейин эмнелер маанилүү болсо, ошолордун үстүндө иштеп кете берейин деп атам. Ошол эмне маанилүү деген тизмени чыгарып туруп, ошолордон башка нерселерге убакыт, энергия, нервти коротпош керек деп ойлойм. Себеби биздин бул дүйнөдөгү убакыт ушунчалык аз. Ушунчалык мындай жыл өткөн сайын адам түшүнөсүң да, бул дүйнө ушунчалык мындай убактылуу бир нерсе экендигин, кыска экендигин түшүнөсүң. Биздин убактыбыз, нервибиз, энергиябыз, ден соолугубуз чектүү. Ошон үчүн ошол маанилүү деп бир тизмени чыгарып туруп, ошол тизменин үстүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк иштеп калыш керек деп ойлойм. Менин тизмемде эмнелер бар? Менин ден соолугум бар. Эң биринчи тизменин эң башында менин ден соолугум. Бул эгоизм эмес. Эгер менин ден соолугум начар болсо, менин үй бүлөм да кыйналып калат. Эгер ошон үчүн эң башта мен өзүмдү жакшы карашым керек. Мен жакшы акча табышым керек. Эгер мен жакшы акча таба турган болсом, аларды, ошо чөйрөмдү, жакын адамдарымды жакшыраак карай алам. Үчүнчүдөн мен ошол үй бүлөм менен, туугандарым менен, ошол мага жакын адамдар менен сөзсүз эле жакындар эмес. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен жакшы мамиледе болушум керек. Себеби жакшы мамилеси, ошол адамдар менен мамилеси начар болсо, адам бактылуу боло албайт экен. Адамды бактылуу кылган нерсе ошол ден соолугу, материалдык көз карандысыздыгы жана адамдар менен жакшы мамилеси экен да. Ушул үч нерсе өтө маанилүү экен. Ушуларга көңүл бурайын деп атам. Анын сыртында мен күн сайын билим алып турам деп атам. Билим алуу дегенде мен интернеттен окуган жана көргөн нерселерим мага түздөн түз пайда алып келиш керек. Мени жакшыраак адам кылыш керек, мени акылдуураак адам кылыш керек, мени көбүрөөк акча тапканга мага жардам бериш керек. Ошону мен билим деп эсептейм да. Эгер мен окуган нерсе, мен көргөн видео мени жакшыраак адам кылып атса, мени сапаттуураак адам кылып атса, менин акча табуу, көбүрөөк акча тапканга мага жардам берип атса, мен билим деп эсептейм ошону. Ошентип өзүмдүн билимимди, өзүмдүн акчамды, өзүмдү адам катары алдыга ошентип тартайын деп атам. 2025-жылы силерге дагы ушундай нерселерди каалайм. Силер эми кошумча дагы мен эмнелерди унутуп калган болсом, силердин оюңар кандай болгон болсо, комментарийде жазгыла, бөлүшкүлө. Анда 2025-жылда жолукканча достор аман болгула.